Саламатсыздарбы? Мынакей бул мен турган жер Жумгал району Көгөй айылы түндүк түштүк альтернативный жол. Бул жолдун курулганына мынакей 1 жылдын жүзү болуп калды. 1 жылдын жүзү болуп калды. Мынакей бизде бүгүн 27 февраль 2019 жыл. Мына күндүн жылышы менен кардын кетиши менен мынакей жолдордо ар кандай мынакей майда жана чоң жаракалар пайда болуп мынакей. Бүгүнкү күндөгү жолдун акыбалы моундай. Мына жаракалар мындай жаракалар пайда болду бүгүнкү күндө. Мына эми бул жолго деп Кыргызстандын эң эле көйгөйү болгон Кытайдан алган миллиарддаган миллиондогон долларлар кредит. Ошол кредиттин эң основной бөлүгү, көп суммасы ушул жолго сарпталып атат бүгүнкү күндө. Эми ошол бул жолдун салынышы өтө эле кымбат. Анан эми ошол алган кредиттин аягы жакшы болсо болмок, бирок мынакей бүгүнкү күндөгү мына 1 жыл болуп элек жол. Мына бүгүн монтип ар кандай жаракалар менен акыбалы мондай болуп турат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул мен басып бараткан жолдун оң тарабы, мынакей сол тарабын өтөйүн. Мына сол тарабында дагы бар жаракалар. Ар кандай майда жана чоң, мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерде дагы жаракалар ачылып кеткен. Буга битум куюп жабышкан биринчисинчи. Мына болбой эле убакыттын өтүшү менен тоң кетип, күн жылганда кайра мынтип кар кеткенде мындай ачылып атат. Андан да чоңураак ачылып кетти. Мына кээ бир жери 1 сантиметрден ашып жүрөт жараканын чоңдугу. Мынакей бул жер өтө эле узундугу болсо 20-30 метрден ашат. Эми бул жер мен турган эле жер, мен өзүм турган жерди эле гана тартып кетирип атам сиздерге. Эми мындай жерлерди санап келсек, жолдун башынан аягына чейин көп. Мынакей оң тарабында да жарылып кеткен. Мынакей мындай жаракалар. Бизде өзү Жумгалда Союз тарагандан бери, Кочкордон бери өзү жол жок. Боз чаң жолдор менен каттайбыз, асфальт төшөлгөн эмес. Аны Жумгалга ким келген болсо ал билет. Мына Жумгал эли түндүк түштүк альтернативный жол салынып атат деп сүйүнүп атсак, мына жолдун кесепети бүгүнкү күндө акыбалы мындай болуп турат. Эми Кудай буйруп күн жылып, апрель айында Дыйкандан Кочкорго чейинки жол башталат деп атат. Эми ал жол башталса, ал жолдун акыбалы кандай курулат, анын мөөнөт кепилдигин ким алат, ал бир белгисиз иш. Анан мен өзүм ушул жермеден сурандат элем, урматтуу бийлик өкүлдөрүнөн, депутаттарыбыздан ушу бизге жардам кылып, мына Жумгал элине ушуну бир көзөмөлдөп салынышына, сапатына кичине талапка жооп бергидей кылып салса жакшы болмок да. Мынакей бүгүнкү күндөгү жолдун акыбалы.